любит отбирать детей талантливых, которые вот он просматривал на уроке физкультуры и потом приглашал. Кезинде Зил клубунун балдар машыктыруучусу болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Валерий Николаевичтин элесине арналган рахмат тренер тасмасы тартылды. Даректүү тасманын режиссеру Нурлан Анарбаев. Айтымында тасма артында атайын чыгармачыл, тартуучу топ 1 жылдан ашык убакыт иштешкен. Жыйынтыгында 30 мүнөттүк тасма көрүүчүлөргө сунушталууда. Алдыда эл аралык фестивалдарга жиберүү планы дагы жок эмес. Ал үчүн ушул эле тасманын узактыгы 18 мүнөткө кыскартылып, атайын өзүнчө даярдалган. Көп тарых бар болчу да. Ошонун баарын чогултуп, анан жарым жыл ойлогом, сценарийди кандай болот деп. Анан ошо Айдана Отурбаева да биздин тасманын ичинде бар, белгилүү жаш футболистка. Ошол ал премия алып, биздин балдарыбызга, инклюзивный балдарыбызга атайын спецлагерь спортивный уюштурган да былтыр. Ошого да жардам айтып, ошонун фильмди жасатып, бүтүрүп көрсөткөнгө буюрса мүмкүнчүлүк азыр кылып атабыз. Аталган тасма Ысык көлдө, негизги бөлүгү Борбор калаада тартылган. Бюджети 700 АКШ долларын түзөт. Машыктыруучу Валерий Николаевич жана анын ишин улантып жаткан тарбиялануучулардын тарыхы баяндалган. Бизге берген насыяты, берген бизге кеңеши дагы эле унутулган жок. Адамгерчилик болуш керек. Жаш балдарга, аялзатка көңүл буруш керек. Анан өзгөчө жаш спортсмендерге көңүл буруш керек. Ошондуктан биз көп адамдар менен сүйлөшүп, мындай тренер бул негизи абдан керектүү нерсе биздин коомдо болуш керек да. Себеби ата-энелер өзүнүн балдарын мисалы спорт секцияга бергенде 1-2 саат жок болот турабы. Жалаң тренер билет, кандай нагрузка бериш керек, кандай мамиле туруш керек. Ошондуктан аябай пайдалуу болот деп ойлойм да. Тасма аркылуу балдар машыктыруучусунун ордун көрсөтүү менен ага болгон сый-урмат, көңүл буруунун маанилүүлүгү тууралуу окуялар мындан ары дагы 18 жыл мурдагы машыктыруучунун берген тарбиясын, кеп кеңешин жана анын элесин унуттурбайт деген ишеним артабыз. Ценности, они заложены были именно Валерием Николаевичем очень глубоко и основательно. И в жару, и в холод, и в дождь. И круглый год он стоял на поле, на бровке. Если бы каждый так относился к своей работе, мы бы далеко ушли, как страна. У нас бы было куча успешных компаний, куча успешных предпринимателей. Потому что он действительно жил своей работой. Таких очень, очень редко можно найти людей.